Assalamu alaikum достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун өзгөчө самсы жасайбыз. Ал үчүн бизге ун, пияз, картошка, эт, жылуу суу, туз, эритилген сливочный масло, өсүмдүк майы керектелет. Эң алгач эленген унубузга тузду салып, андан соң сууну куюп, жашылап орточо абалдагы камыр жууруп алабыз. Жашылап бийлеген соң биз пакетке салып, тыныктырып кое турабыз 10-15 мүнөт. Эми биз фарш дайындап алабыз. Ал үчүн бизге этибизди, картошкабызды, пиязыбызды майда кылып туурап алабыз. Өсүмдүк майын куюп, андан соң татымына жараша туз жана ар кандай татымалдарды колдонсоңуздар болот. Андан соң биздин камырыбызды тыныктырып алган соң, биз камырыбызды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Андан соң биз идишибизге салып, бул жерде каалагандай идиш колдонсоңуздар болот. Болгону биздин баардык самсыбыздын камырлары батышы керек. Эритип алган сливочный маслобузду ушундай кылып куюп чыгабыз. Андан соң биз камырыбыздын эки жагын тең майга ушундай видеодо көрүп тургандай аралаштырып алабыз. Үстүн жаап 10-15 мүнөткө тыныктырып кое турабыз. Он беш мүнөт өткөн соң биз ушундай колубуз менен жайып алабыз. Аябагандай оңой, жайганга ыңгайлуу, ушундай жуп-жука кылып жайып алабыз. Биз бул жерде жакшылап бекитишибиз керек, себеби бушап атканда чыгып кетпеш үчүн. Эми биз дагы жакшылап бекитип чыгабыз.
Андан соң биз жумуртка менен бардык жерине жеткирип алабыз. Үстүнө кунжут менен сейдени коздоо үчүн сээп койдум. Ысып турган духовкада 180 градуста 20-25 мүнөт бышырып алабыз. Биздин самсаларыбыз бышып чыкты. Андан соң биз үстүн жаап кое турабыз. 5-10 мүнөттөй кое турабыз. Ушундай бизде сонун жумшак, аябагандай дамыда сонун самсы болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде бүгүнкү жасаган самсым жакса, сөзсүз түрдө досторуңуздар менен бөлүшүп, каналыма катталып, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.